Сени кантип үйүңө алып келди эле? Сага кантип ушундай сунуш жаратты эле? Анан москвич менен келдиңер беле? Же лимузин менен келдиңер беле? Деги эле кандай жашап жатасыңар деген суроону албетте бири-бирине берип калышат. Анан кээ бир учурда карасаң, жөн эле үйлөнүп калгандар бактылуу, лимузин менен келгендер ажырашып кетип атат. Эми бунун эң негизгиси албетте үй бүлөнү кармап калыш, бири-бирин түшүнүп жашап бактылуу болот калыш. экенсиң деп айта албайт экенсиң эч убакта, Ошондуктан баары буйруктан болот экен дегендей. Ал эми ушул теманын алкагында дагы алдыда сөз кылалы деп атабыз. Биздин студиябызга келген коногубуз бар. Опера балет театрынын солисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айбек Саралаев бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсыздар. Маанайыңыз жакшыбы? Рахмат. Үнүмдү эле байкап койсоңор болот. Кырылдап. Бүгүн мына ушул темада сүйлөшүп атабыз да, Айбек байке. Деги эле азыркы учурдагы өтө ысырапкорчулук тойлор болуп атат дегендей, сиздин көз карашыңыз кандай? Мен көз карашым, мен өзүм ырчымын да билесиздер. Тойлуу болсун дейсиз. Азыр эле мактап өттү. Айпер карындашым дегендей. Эми той болуш керек. Кыргыз эли той менен, өзүнүн салт санасы менен да. Анан ысырапкорчулукту да айтсак жарашат, бирок ысырапкорчулук дейин дегенде, мисалы үчүн бир адам бир тойго бир жылкы соёт. Ал жылкынын өзүндө болбосо бир карапайым элдин багып аткан, айылда жашаган бир карапайым үй бүлөнүн жылкысын сатып алат дагы жакшы баага. Ошол баага жакшы сатсам, анан ошол саткан акча, алган акчама балдарымдын контрагын төлөсөм, же кийинтсем дейт да а киши. Бул жерде алмашуу болуп атат да чын-чынында. Анан базарда бирөө алмасын сатып атат, бирөө конфеттин сатып атат. Анан ошол тойлор аркылуу ошол баягы соода сатык болуп, ар кимдин иши жүрүп атат да. Анан такыр эле токтоп калса да болбойт го дейм да. Мен баягы Айбек Саралаев эфирге келип алып, тиги тойлор болсун, той жок болсо нан жок болуп калат дегендей кылып атат дешпесин эл. Бирок бир канча эмен чегинде азайыш керек. Баягы эмелерчи, жанагындай чыгымдар да. Себептен силер туура айтып атасыздар азыр. Кээ бирөө лимузин менен үйлөнөт, кээ бирөө москвич менен үйлөнөт. Менин агаларым зил менен деле ала качып келген күндөр болгон, ошолор жакшынакай эле жашап, очор бачар болуп жашап атышат. А биз тойдун түрүн көрүп атабыз. Кээ кезде баягы жабык негизде болуп калат да, ачык түрдө болбойт. Чоңдун балдары, чоң кызматтагы бизнесмендин балдары үйлөнөт. Ошондо тиги мисалы үчүн кошуна Россия мамлекетинен менен деген алып баруучулар келет. Менен деген ырчылар келет. Анан бирок ошол 2,5 айдан кийин, 2 айдан кийин, 2,5 айдан кийин баягы бирөө кычыраган бир кишинин кызы, кычыраган менсиген кишинин баласына турмушка чыгат да, алар тирешүү болуп, баягы көз караштары дал келбей, ошондон ажырашуулар болуп кетет экен да, чын-чын. Сиз кантип үйлөндүңүз эле? Кантип колун сырагансыз? Жеңенин колун кантип сырагансыз? Эми меники мындай болгон, эми биз лимузин менен деле кычырап эмес, биздики ошол менен өзүмдүн бир тууган бажам менен дос болчумун. Бирок бажа болуп каларын билген эмесмин да. Анан биз Астанада иштеп калдык, анан ошол Астанадан бери ага чейин деле тааныш болчубуз, досум экөөбүз. Анан досум менен ошол кайындарына барып, коноктошуп, куда тосуп, анан ошол жерден мен болочок келинчегимди көрүп, ошондо школдо окуган эле кыз болчу. Анан ошондо баягы энесин көрүп кызын ал, ишигин көрүп төрүнөт дегендей көз карашта болуп, анан ошондон жактыруу сезим болуп, анан ошондон келинчегим үйлөнүп калгам да. Бирок мен кол сураганда эми азыркы эми заманбап форматта сурап деген шакек деген нерселер. Эми андай нерселер болду. Өзүбүздүн ортобузда баягы гүлдөрдү бердик. 8 март майрамыңыз менен деп. Сиз айткандай шакектер берилди. Анан өзүм дагы баягы мурун илгери 30 жашка чыкканда үйлөнсө, карып кетчи дечи да, мен ушу 29 жашымда үйлөнгөм. Азыр 3 баланын атасымын. Анан 29 жашка себептегенде мени көп байкашкан жок, себептен мен үйдүн эң кичүү кенже баласымын да. 3 эжем, 3 агам бар, анан алардын арасында кичинекей бала деп эле мени үйлөн деген киши жок. Шаштырган эч ким жок. Шаштырган эч ким жок, өзүм эле шашам деп коем. Ошол менен анан үйлөнүп калдык 29 жашымда. Анан азыр эми баягы бактылуу өмүр сүрүп келе атасыздар. Ошол бактылуу болуп жашап кетиштин бир сырлары барбы?
эмне дер элеңиз мисалы жаңы үйлөнүп аткан жаштарга? Эми негизинен кыргыз эли деги эле ушул үй бүлөлүк мамиледе дагы, коомдук мамиледе дагы, саясатта дагы кыргыз эли макал менен жашасак эле жашап кетебиз. Макал лакап мененчи. Себеп дегенде ушундай баягы салмактуу бизге таалим тарбия бере турган макал лакаптар көп. Ошонун негизинде сабырдын түбү сары алтын дегендей эле. Турмушта казан аяк кагышпай койбойт, кагышат, урушат, талашат. Ошонусу менен ысык болот жашоочу негизи. Күн эле эле баягы жомоктогула жашай берсең андан да тажайт да киши. Кичине чарт-чурт болуп кетип туруш керек да. Ошого да даяр болуш керек. Кыз киши да даяр болуш керек, жигит да даяр болуш керек. Анан сабырдуу болуш керек. Анан ата-эненин ар бир айткан сөзү ата-эне баласына жаман нерсе каалабайт да. Ошондуктан ата-эненин, аксакал карыялардын сөздөрүн салтты унутпашыбыз керек. Азыркы жаштар Европаны туурап, эми Европада эмне болуп атса ошонун баарын кайталап, ошонун баарын ошого окшошконго аракет жасайт. Жок, биз эч качан американец же болбосо бир итальянец боло албайбыз. Биз кыргыз болуп төрөлгөндөн кийин кыргыз болуп кетишибиз керек. Ошондой тескерисинче ошол американец или ошол мексиканец дегенде кыргыздарды туураган аракет кылганга биз ошолор тууратканга аракет кылышыбыз керек да. Үлгү болушубуз керек. Сонун сөздөрдү айтып кеттиңиз. Баягы кыргыз болуп төрөлүп, кыргыз болуп кетишибиз керек деген бул сөздүн мааниси эле кандай бир терең болуп турат, терең мазмунда. Бизге ырдап бербесеңиз болбойт. Аябай күтүп калдык. Биздин көрүүчүлөрүбүз дагы аккордеондун астына отурганыңызды көрүп. Жок, бул жөн эле кооздук эле тагындык. Курсакты жаап коюп. Жакшы көрүп чыгармак берсеңиз. Эми кыргыз мынакей Кыргызстаныбызда жакында эле жигиттердин майрамы өттү. Эми жакында сиздердин майрам келип атат. Алтын айымдардын, апалардын, карындаш, жеңелердин дегенде. Анан ошол майрамга байланыштуу селкиге жооп деген чыгарманы аткарып берейин. Жакшы. Ого кандай. Жамандығың билгизбе, жактырбасаң сүйгүзбө, териштирип кызматым, тегин жерден күйгүзбө, өптүрсөң да өзүң бил, өлтүрсөң да өзүң бил, ойго бир ок түйүп кой, өнөр алды кызыл тил. Селики жан, элдеп күйүп жанамын, жерди корго талабым, кыргын салып душманга, кылыч деле чабамын. Эр эмесмин тентиген, эл четинде мен жүрөм, жодон өзүм өлүп өстөн, жонун өзүн өлтүрөм. Селики жан, өлөм намыс ар үчүн, өлөм сендей жан үчүн, коргоп өтөм тоолорду, койнунда сен бар үчүн, намызымды көңтөрбөй, назар салчы көйкөлбөй, кабылсаңыз жолуман, кантип өтөм сөйкөнбөй. Селики жан, көз жаралган көрүүгө, назга көңүл бөлүүгө, ойноп күлүп кыз жигит, ооз жаралган өбүүгө, кылтак салып жеңеке, кылба мени келеке, кыргызыма жараймын, кыйын кезде кереке.
селики жан ашык болуп мен турам, айла таппай дартымдан кагылып мен өтөм го, калбай жүрүп артыңдан. Ырдап калың төлөйүн, ырыскыга бөлөйүн, берди жеңең жол ачып, бетиңди тос өбөйүн. Өлтүрсөң да өзүң бил, өптүрсөң да өзүң бил, ойго бир ок түйүп кой, өнөр алды кызыл тил. Баракелде. Өлтүрсөң да өзүң бил деген шатагыраак экен. Сиздердин бүгүнкү темаңыздарга ылайыктуу болуп калды. Ылайыктуу болуп калды. Ырдап калың төлөйүн, ырыскыга бөлөйүн, берди жеңең жол ачып, бетиңди тос өбөйүн деген. Ооба, жаңы чыгарма окшойт. Бул жаңы чыгармалардын бири. Мен ушу акыркы жылдары радиолордон кетип атат. Анан Кудайым буйрса ушул жакын клип тартсак, сөзсүз түрдө сиздердин эфирге каналга алып келип беребиз. Ону кимге таандык? Ону Шеркул Дүйшеналиев агабызга таандык. Сөзү болсо Кыялбек Урманбетовдуку. Сөздөрүн оонунан байкап атасыздар, мындай өтө маанилүү. Чынында жакшы чыгарма болуптур, Өзүңүздө чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар болуп атат? Качан гана байланышсак эле, ушул биз даярданып атабыз, репетициядасыздар го. Дайыма даярдыктын үстүндө жүрөсүздөр да? Биздики ошол Абдулла Смалдыбаев атындагы опера жана балет театрында мына быйыл 16-жылга кетти. Ошол жакта иштегениме 9 жыл хордун артисти болдум. 7 жылдан бери жеке солист болуп. Бизде ошол репертуарлар болуп атат. Кыргыздын репертуарларынан Ай чүрөк операсы жаңы постановка болгон жакын арада болот. Ушул марттын ичинде. Аста секин колуктуу баягы илгерки Насирдин Байтемировдун сөзүн чыгармасына жазылган Насыр Давлесовдун либреттосы. Анан дагы дүйнөлүк классикалардан болуп атат. Кудайым буйруса, апрель айында чоң бир кадам жазайын деп турам. Ушул Италия опера композитору Джузеппе Вердинин Трубадур операсында Манриконун ролундамын да. Эң чоң, өтө татаал партиялардын бири. Ошол спектакльде ошол ролду чыгарып алсам, Кудайдан тиленип турам. Бизде абдан өтө оор да билесиздер, микрофон деген жок, электроника деген жок. Бир гана жандуу симфониялык оркестрдин коштоосунда ушул операны чыгарып алсак деп Кудайым буйруса жакшы тилекте турабыз. Тилегиңиз ишке ашсын. Анан жандуу үн менен аткаруу чындыгында кыйындап калдыңыз. Албетте кыйын, баягы опера ырчылары эстрадага караганда өзүнүн жандуу үнү менен компьютердин эч кандай жардамысыз ырдайсыздар. Үндү кантип сактайсыз? Мисалы, мен уккамын, Паваротти сахнага чыгардан мурда дайыма музду оозуна салчу эле дейт да. Мисалы, музду салып, анан тамагын даярдап чыгып, анан ырдачу эле. Ошондой бир ыкмасы бар эле дейт. Сиздерде ушундай бир ыкма барбы? Эми Лучано Паваротти боюнча айтсак, ал кишинин чын-чынына келгенде деңгээлине жеттик деп айта албайбыз, бирок биздин үн өзгөчөлүгүбүз окшош да. Эркектердин үнү да бөлүнөт, бас, баритон, тенор болупчу. Бул бас деп биздин Болот Миңжилкиев агабыз дүйнөнү дүңгүрөткөн, андай бас жарал элек деп койсок да жарашат да. Бул кыргыздардын мактана турган, Чыңгыз Айтматовдай кандай мактансак, Болот Миңжилкиев ошондой мактанышыбыз керек. Анан кийин Болот Миңжилкиевди уккам. Ошол эме чыгардын астында ушундай бир муздак суусундукту морозильниктерин ичип туруп, анан себептен алардыкы низкий голос да, деп жоон. Биздики Павароттиники дагы тенор деп коет. Биз тенор бөлүгүнө киребиз да. Эркектердин тенор высокий, бийик үнүндө. Ал кишилер бизге муз жарашпайт да. Себептен өтө муздак болбойт, өтө ысык болбойт, кайнак. Тамеки чеккенге болбойт. Өтө бийик үндүүлөргө да. Жана жапызы низкий голосторго, бастарга алар көбүнчө сигарет чегишет да, тамеки чегишет. Алар үндү жанагындай мындай коюу чыгыш үчүн, деп баркыраш үчүн анан муздак ичишет. Алардын
связка деп коет да, үнүнүн ошол связкасы алардыкы жоонураак болот деп угам да. Медицина кызматкерлери айтып келет, баягы Болот Миңжилкиевдикинде эле баягы фониатор деп коет да бизде. Ушул өзүбүздүн тамагыбызды баягы биздин ырдай турган аппаратыбызды текшерген врач. Ошолор айткан экен да, өзгөчө болгон экен депчи. Болот Миңжилкиевдики жоон, гортань деп коет баягы. А биздики ичке үн болобуз да, высокий үн. Бизге өтө муздак, өтө ысык болбойт да. Ошон үчүн ар дайым сактанабыз. Күндө балмуздак жебейсиз. Балмуздак жебейбиз. Жаңгак жебейсиз. Жаңгакты эми спектаклдин астында ырдайм деп аткан маалда жебеш керек. А бир күн эрте жей берсе болот. Себеби эми жаңгактын составында көптөгөн витаминдер бар да. Ансанда жей беребиз, семишке чакпа дейт, семишке ошол ырдардын астында чакпаш керек. Сиздер деле мисалы үчүн эфирге чыгарыңыз чакпашыңар керек. Себеби сүйлөгөндө силерге эле тоскоол болот да. Ошон үчүн айтылат. Анан биздики ошол күндө тренировка, распевка кылабыз, формадан чыгып кетпешибиз керек. Спортсмендер дейле да. Спортсмендер көп тренировка кылса, көп результат жаратат, чемпион болот. Биз көбүрөөк машыксак, көбүрөөк спектакль аткарып, көбүрөөк ролдор жаратабыз. Биз дагы өзүбүздүн тармакта биз да чемпион болобуз да. Ырдап аткан учуруңузда бийик нотаны алып ырдаганыңызда кыйкылдап кетпей, баягы үнүңүз түз эмес, бир аз мындай өзүнүн бузулуп кеткен учурлар болобу беле ушундай? Эми мактанып кетейин да коймо. Мындай да, менин баягы окуп жүргөн кезде, студент кезде болсо болгондур, бирок мен ушул опера балет театрына келгени эми укмуш баягы идеально ырдап атам дей албайм. Бирок дүйнөлүк мировой ырчылар кикса деп коет да. Жанагындай киксабайт этип, үндөнүп кайтып кеткен үндөр, ошондой үндөр болот, ошондой нерселер болуп кетет да. А бирок азыр аракет жасап келатам ошондой кылбаганга. Ал нерсени кылып көнүп алсаң дагы баягы эми адат болуп калат да. Анан адат болбош үчүн мен кылбаган аракет кылып келатам. Анан ошондой эле болсун да чынчылыгы. Бир кыска суроо берейин, кыска жооп алсак. Көбүнчө ырчылар анан ушу аткаруучулар арасында, элдер арасында айтылат экен да, Айбек Саралаев жалаң мындай байлардын, чоңдордун тойлорунда барып ырдайт деп. Ушул чынбы? Эми ар кандай болуп калат. Биздики негизи классиканы баягы интеллигенция. Биздин классиканы, операны көбүнчө баягы кызматкер адамдар, алардын коноктору да ар кандай болуп калат. Эми чет мамлекеттен келип калат. Анан биздин репертуарда итальянча, орусча, кыргызча ар кандай репертуарлар бар. Эми ар кандай чакырып калат. Бирок мен чоң кызматкер деп тандабайм. Эң биринчи жакшы адам, керчиликтүү адам болсо бара беребиз, эсептешпейбиз. Кээ кезде бир байдын үйүнө баргандан көрөкчө бир карапайым адамдын үйүнө барып кенен отурганда жакшы. Туурабы, кандай дейсиздер? Ооба. Ыраачылыгын алып, рахматын угуп, Сизге да чоң рахмат айталы. Терең ыраачылык билдирели. Атайын таң эрте келип, талантыңызды дагы бир сыйра элге жар салып, көрсөтүп, маек куруп бергениңизге. Сиздерге да чоң рахмат, ийгилик. Ыраачылык билдиребиз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера балет театрынын солисти Айбек Саралаев болду. Биз болсо Таңбанай программасын улантабайбыз.